Рахмат, Дастан Аспегович. Жеңиш Батбиевич. Ким айтат билбейм, айтсаңыздар, ошо бул жаңы жазык, жорук кодекстери жана кылмыш боюнча кодекс кабыл алгандан бери канча опер жумуштан кетти? Барбы маалымат? Кожобек Жашыбекович, бүгүнкү күндө бизде мисалы өз убагы келгенде пенсияга кетип аткан кызматкерлер бар. Алар сураган жокмун. Бирок жөн эле мисалы жаңы кабыл алынган жазык жана жазык процессуалдык кодексинин негизинде биз иштебейбиз. Жок, аны да айткан жокмун. Ошондон кийин эле кеткендер барбы деп атам. Мен антип жазбайт деп. Мен силердин мыйзамга каршымын деп кантип. Андай жок, андай жок. Эми мен айтып коеюн. Урматтуу депутаттар, коррупция менен, контрабанда менен күрөш үчүн укук коргоо органдарынын жашоо шарты жакшы болуш керек. Текшерүүчүлөрдүн жашоо шарты жакшы болуш керек. 5 баласы 6 баласын бага албай жүргөн опер, же болбосо ошол укук коргоо органда иштеген адам канча жолу неут койгула. Баарын кетирип ийгиле керек болсо. Күрөшө албайт. Мына бир гана сот системасына жардам берип атабыз. Айлыгы менен пенсиясын көтөрөлү, коррупцияга малынбасын деп. А Жеңиш Барпиевич, өкмөт бир реформа жүргүздүңөрбү? Контрабанда токтобойт. Мен айтып эле коеюн. Неут коесуңарбы, баарын кетиресиңерби, бөлөгүн алып келесиңерби, бул токтобойт. Көз алайып 10 баласын бага албай аткан ошол сотрудник айласы жок барат ошол кылмышка. Аны кызыктырыш керек. Аны байлаш керек, ушундан айрыласың деп. Мына ошондо гана бизде тартип башталат. Контрабанданы билбейбизби? Толуп атат. Көчөдөгү саткан бензинден баштап кирип аткан тонналагандардын баары тең контрабанда. Бирок жашоо шарты да карайлы да. Мынакей, жаңы мыйзам кабыл алгандан кийин РППны оңдоп келеле деп атабыз. Мындай боло турган болсо Кыргызстандын бир 5 жылдан кийин почти 90% иш косколуп текчеде калып калат документтери менен. Косколбосо дагы ошондой себеп менен. Алып келгиле оңдоп. Ким жооп берет? Эмне үчүн алып келбей атасыздар? Мен жооп берип коеюн. Урматтуу Кожобек Жашыбекович, мына реформа боюнча айтып кеттиңиз, Укук коргоо органдарында реформа жүрүп атат. Реформанын бир жыйынтыгы, мына өзүңүз билгендей, укук коргоо органдарында кызмат өтөөнүн мыйзамы деген мыйзамды өзүңүздөр мына кабыл алып бердиңиздер. Ушул мыйзамдын алкагында мына 2020 жылдын 1 январынан тартып так айтып кетсе, ушул милиция кызматкерлеринде эмгек акылары көтөрүлөт. Бирок сиз туура айтып кеттиңиз, контрабанда маселеси бизде оор абдан. Анан буну бир гана кызматкерлерди алмаштырып, туура айттыңыз, кызматкерлерди алмаштырып, же болбосо башка маселе менен кыйын. Буну системалуу түрдө жок кылыш керек. Системалуу түрдө. Ана азыр мен өзүм презентациямда айтып кеткендей, Евразиялык экономикалык биримдиктин чек арасындагы өткөрмө пункттарга биз автоматташтырылган системалар киргизип атабыз. Бул ар бир өткөн машинени көзөмөлгө алганга шарт түзөт. Ал эми мына Кытайдан кирген посттор боюнча мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой онлайн режимде бүгүнкү күндө камералар койгонбуз. Бул дагы баягы иштин аягы эмес, бул бүт системаларды биз өздөштүрөбүз. Барган сайын мындай жакшы нукка алып не боло берет. Мен ойлойм, ушул дагы контрабанданын көлөмүнө бир топ түшүрөт деген ойдобуз. Эми ал онлайн санариптештирүү аны мындай деле койсо болот, ал туура нерсе. Жеңиш Барпиевич, жашоо шартты кызыктыруу, байлоо бул совсем другой. 10 секунд. Мага деле 20 берип койсоң эми? 10 секунд. Не, таластык эмесминби? 10 секунд. Эми айтарым ушул да, мына бир неут коюп коюптур комитет. Мен ошон үчүн айтып атам. Айлыгын карагыла, оперлердин айлыктарын, бөлөктөрдүн айлыктарын. Анан ойлонуп туруп караш керек. Эске алабыз, Кожобек Жашыбекович.